Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте адалдан тамактануу, адалдан рызыклануу же болбосо адалдан багыл үй бүлөнү багуу темасында сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябызга ал үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын халал бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы Токтогазы уулу устазыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Негизи баягы адал темасы өзү абдан бир чоң тема да, ошонун бир бөлүкчөсүн кылып баягы адалдан рызыклануу, адалдан тамактануу жөнүндө сөз кылсак да, негизи эле адалдан тамактануу дегенде инсан биринчи эмнени түшүнүш керек? Ушундан баштабайлы. Туура. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Албетте ар бир мусулман үчүн ошо адал маселесин билүү бул парыздардан, милдеттерден. Адал деген түшүнүктүү билүү, Түшүнүктүү билүү. Себеби бул биздин жашообуздун бардык тармагын камтыйт десем жалышпаймын. Себеби адам баласы бир нерсе менен алек болот, ал сөзсүз түрдө тамактанат, суусундук ичет дегендей. Ошондуктан баягы кекиртектен өтө турган азыктарына көңүл буруу бул дайыма кыяматка чейин актуалдуу боло берет. Адал деген түшүнүккө келе турган болсок, Алла Таала Кур'ани Каримде өзү ошол момундарга буйруган адал рызкылардан, мен берген рызкылардан жегиле, ошондой эле буйрукту пайгамбарларга дагы берген адал рызкыны жегиле деп. Бирок ошол динибиздин түшүнүгү боюнча адал деп эмнени айтабыз дей турган болсок, жалпылай, демек ал уурдалбаган, бирөөнөн тартып алынбаган, адал соода менен алынган, өз эмгек менен тапкан мал мүлк. Ошондой эле мисалы үчүн мал жандыктарына келе турган болсок, баарыбызга белгилүү болгондой эле анын арасында адалы дагы бар, арамы дагы бар. Мисалы үчүн бизге жырткыч жаныбарлар бүт арам. Алгыр куштар бүт арам. Ал эми адал жаныбарлар болсо, мисалы ошол коёндон баштап баягы аркарга чейин, аркар кулжага чейин айта турган болсок, алар дагы диндин талабына ылайык мууздалып, союлуп дасторконго келиши керек да. Кээде биз мисалы үчүн кафе ресторандарда тоок этин айтайын, тоок да келет да, бирок жалпылай билебиз тоок адал экен, бирок ал тоок дагы туура союлганбы, ошол дагы маселеси бар да башка жандыктарда. Ошондуктан биз адал дегенде толук исламдын түшүнүгүнө ылайык тартууланган азыкпы, ошону билишибиз керек. Демек, динге ылайык союлган, тартылган, берилген азык тамак аш боло турган болсо, бул адал болуп эсептелинет. Бактияр ажы, адал жашоо менен адал табыштын, адал рызыкланыштын, адал жумушта иштөөнүн айырмасы канчалык? Айырмасы өтө тыгыз. Айырмасы дегени кандай? Мисалы үчүн сиз кандай бир кесиптин ээсисиз да, бул диний көз караштан, диний түшүнүктөн ал ишиңиз туура деп эсептелинет. Мисалы үчүн, баягы мисал менен айтсак түшүнүктүүрөөк болот да. Бир адам каракчылык менен алектенет да. Мисалы үчүн, же болбосо ошол каракчылык менен алектенет, же болбосо коррупция кылат, мисалы үчүн ошо жемкордук дейди. Өзүнүн иши туура эле, бирок ошондой иш аракеттерге барса, барып анан таап, мисалы үчүн үй бүлөсүн бакса, жакындарын баккан болсо, демек ал рызкы, бирок кандай рызкы? Арам рызкы да. Ошондуктан биздин динибиз ошондой бүт иш аракеттерден арылгыла дейт да.
өзүңөр баягы ак эмгек менен тапкыла дейт. Мисалы үчүн канча деген адамдар ошол уурулук, паракорлук, ошо жемкорлуктун айынан көп мал күтөт, табат. Бирок Кудай Таала жазбайт, анын берекеси болбойт. Анын жашоосунда кандай бир сөзсүз түрдө бир бале мүшкүлдөр келет. Ошол тапкан, ошол жыйнаган малы бир заматта эле жок болушу мүмкүн. Кандай бир жолдор менен кандай келсе тезгес, ошончолук эле тез чыгып кетет да. Ошондуктан биздин динибиз эмне дейт? Сен адал эмгек менен тап, аз да болсо ошол берекелүү болот. Кудай Таала береке жазган болсо, сен аз акча тапсаң да, бирок көпкө чейин жетиши мүмкүн. Сенин ден соолугуң чың болушу мүмкүн. Үйдө кандай бир бале кырсыктар аз болушу мүмкүн. Анан учурда мен пайдаланып айткым келет. Азыркы учурда ошол адал ырыскыны табам деп үйүнөн эртең менен чыгып кечинде келген аталардын мээнети өтө чоң да. Ошол эле үйдө мисалы үчүн кээ бир учурларда энелер деле ошол адал ырыскыны биздин баягы жашоо шартына ылайык табам деп иштеши мүмкүн. Эртең менен кетет, кечинде келет. Байкуш баягы чарчап ошол кечке отурат. Ошол жумушта ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Бирок биздин ошондой жарандар адал ырыскыны баягы издеп атат да. Бул барып бир жерден тартып алган жок, ордоп алган жок. Баягы же болбосо тилемчиненип, баягы көчөдө жеңил акчаны издеген жок. Ак эмгек менен, таза эмгек менен баягы үй бүлөсүн багайын деп аракет кылат. Бул дагы азыркы учурда чоң бир күрөштөрдүн бири десем жаңылышпаймын. Ушул эле адал жашоонун коомго тийгизген таасири кандай болот анда? Коомго дегенде, мисалы үчүн үй бүлө ошол эле коомдун бир мүчөсү да. Бул эми биздин аалымдарыбыз айткан бир маселелерден деп айтсам болот. Мисалы үчүн мен көп учурда айтып келем да. Бул кыргызда жакшы сөз бар. Жакшы сөз жан эргитет. Ал эми жаман сөз эми түшүнүктүү эле. Сүйлөшүп атабыз, жакшы сөз айтканда кадимкидей адам таасирленип атат. Ал эми ошол биз жеген ырыскы туура эмес болсо, ал денеге киргенде кандай бир таасир этет экенин баарыбызга маалым. Анан бул илимий дагы далилденген маселе бар. Учурдан пайдаланып айткым келет. Япониялык профессордун бул жүргүзгөн изилдөөсү жанакындай сууну бөлүп туруп, ар бирине баягы жакшы сөз айтып, бирөөнө мисалы үчүн жаман сөз айтып, ошондой изилдөө келтиргенде, ошонун баягы формуласы ичинде таасири өзгөргөнүн байкаганда, демек бул баягы сөздүн таасири. Демек биз азыкты айта турган болсок, демек албетте анын таасири болот. Таасири дегенде бул ошол адамдын мүнөзүнө таасир этиши мүмкүн, анын ой жүгүртүүсүнө, мындай тунук, жакшы ойлордо мисалы үчүн болушуна. Себеби биздин динибиз өзү эле мусулмандарга, ушу адамдарга жакшы ойдо болууга үндөйт. Ал эми ошондой жакшы сөздү угуп, жакшы тамак, баягы адал азык менен азыктанган адам туура мындай түшүнүгүнө, аң сезимине таасир этет да. Ошондуктан бул адал маселеси биз үчүн өтө маанилүү. Бактияр ажы, эми адал маселесинде мен ушуну айтпай койбосом болбойт. Баягы адалдан ырыскыланууда аял күйөө ортосунда дагы бир мамилелерге да таасир бериши мүмкүн да. Мисалы, баягы күйөөсүнүн жолдошунун мүмкүнчүлүгү бар тапканга, бирок иштебейт. Келинчеги иштейт. Анын ордуначы. Бул жерде кандай болуп калат? Шариятта маселе кандай бул жактагы? Мен ушуну берейин деп атам. Анткени көп учурда баягы бул жерде баягы кээ бир дейли эми коомдун кээ бир эркектери ушундай баягы аялы иштеп өзү көнүп калган да, баягы иштебегенгечи.
бул жакта кандай болуп калат? Эми аял ал ар кандай жол менен табышы мүмкүн да, жолдошуна айтпашы мүмкүн. Бул жерде биз айтып кетишибиз керек. Биздин динибиз ошол эркектерди жооптуу болууга үндөйт. Биз деле азыр ошол өсүп жаткан балдарыбызга дагы сен үйдө табышкер болосуң, сен жооптуу болосуң деген түшүнүктү кичинекей чагынан беришибиз керек. Балдарга, Балдардан ошол жоопкер болосуң деп. Ошол бала демек бойго жетет, атасы карап турат. Бул мындай орустар айткандай инфантильный болбош керек да. Бир жоопкерчиликти алган, бир чыныгы бир баатыр болуш керек да. Баатыр дегеним мындай жигит болуш керек да. Жоопкерчиликтүү, Жоопкерчиликтүү жигит болуш керек. Ал демек бир кесиптин ээси боло башташ керек. Мейли ал кандай жашообуздагы баша тармактар болбосун, анан ошол эрежеге жетет, анан атасы баягы балким жардам берип, балким ал бала дагы салымын кошуп үйлөйт. Эгер ошондой тарбияга жеткен бала болсо, анан буюрса ал үйлөнгөндөн кийин үй бүлөсүн бага алат деген бир атасында бир ишеним болот да. Анан кээде бизде ошол тарбияда ушундай бойго жеткен жигиттер болот, эми бирок ал дагы эле ата энесин күтүп отурат. Эмне кылат? Канча акча берет? Мен үйлөбөйбү депчи. Бул адам үйлөнгөндөн кийин анан балким анын алдында баягы аялы ой бул жоопкерчиликти албайт экен, кой мен баягы эми отура беребизби дейт да. Бирок бул мындай тетири түшүнүк да. Биз динибиз үндөйт да. Эркек киши мисалы үчүн жоопкер болуш керек. Анын кээде терс дагы көрүнүштөр болуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн Россияга жана башка чет жактарга биздин көп эжекелер, ошол карындаштар чыгып, бул биздин баягы күнөөбүз деп айтсам болот да. Мисалы үчүн эгер биз жакшы өзүбүздүн жоопкерчилигибизди, милдетибизди аткарсак, алар ага барбайт эле да. Анан ошол биздин кээ бир жигиттер, же эркектер дейли, аялын иштетип коюп, өзү үйдө отурганы бул эң чоң күнөө. Диний жактан күнөө. Себеби ал эң биринчи ал жоопкер болуш керек да. Барып ошо рызкын, мейли ал көп баягы акча таппаса дагы, бирок ал аракет кылып ошо бир жумуштун, бир кесиптин ээси болсо, буюрса Кудай Таала рызкы берет да. Ал эми аял затынын орду эмне? Ошол эркекти алып келген берекени сарптап, үнөмдөп, жакшылап мындай каржылык мындай иштерин жүргүзүү да. Анан мен баягы айтпаймын, кээде таптакыр эле болбойт депчи. Кээде ошол аялы, жубайы кээде мындай жардам иретинде балким колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Кандай бир ал деле үй бүлөгө салым кошоюн деши мүмкүн. Бирок өзүнүн баягы функциясына, милдеттерине мындай зыян келтирбегендей бир абалда болуш керек да. Бул дегени мисалы үчүн тарбия көрүш керек үйдөгү балдар, үйдөгү баягы тартип дейбизби, үйдөгү бир абал да, мисалы үчүн аял заты бар экенин билдире турган бир көрүнүш байкалып туруш керек да. Анан баардыгы эле жумуш менен алек болуп, үйдө мисалы үчүн эч ким тарбия менен алектенбейт, үйдөгү иштер менен эч ким алектенбейт, анда ким алектенет? Ошондуктан балансты кармаш керек да. Ушул жообуңузга ылай бир суроо берейин деп турам. Жаштар адал табышка, адал жашоого умтулууну каяктан башташ керек? Үйдөнбү, чөйрөдөнбү, каяктан башташ керек? Бул үйдөн мисалы үчүн биз ошо адал дегенде биз жалпы дедик. Мисалы үйдө ата эне тарбия берди. Кой балам сен туура иште, бир кесиптин ээси бол,
өз эмгегиң менен тап, уурдаба, каракчылык кылба дегендейчи. Туура баягы ак эмгек менен акча тап деген ошо тарбияны. Ошол бала үйдө жүрөт да. Ал үйдө жүрүп эле кечке отурган жок үйүндө. Ишке чыкты, жумушка чыкты, бир нерсе таап келе баштады. Анан ал барып өзүнчө бөлүнсө, демек ошол көргөн тарбияны, үйдө көргөн тарбияны ошону улантыш керек. Анан ал ата энеси менен чогуу болчу, эми бөлүнгөндөн кийин ал өзүнчө бир жоопкерчиликти баягы тартып, мындай толук бир үй бүлөнүн ээси боло баштайт да. Демек, баардык нерсенин башаты үй бүлөдөн башталат десек болот экен. Анан Бактияр эже, бүгүнкү күндө кубансак болот. Көп учурда мен өзүмдүн дагы багы тажрыйбамдан дагы көргөн билгенимден дагы айта алам. Көбүнчө мектеп курактагы жаш балдарыбыз деле азыр ошол сабакка барып келип, анан бош убактысында жанагынтип жана тамактарды жеткирип, жана буйрутмаларды жеткирип, ушундай кызматтарды аркалап дагы иштеп атат. Анан социалдык тармакта дагы багы иштегендер абдан күч алды да. YouTube болсун, кайсы тармак болбосун, негизи эле социалдык тармактардын ошол жаштарга биздин элибизге тийгизген таасири бар, ошол адал тармакты пропагандалоого же өстүрүүгө? Таасири бар, бирок өзү негизи азыр айтып коюш керек да. Бул адал болобу деген багы. Эгер мисалы үчүн ошол эле баягы эгер так айта турган болсок, SMM жосо таргети азыркы ошол жаш балдар, ошо муундун иштеп аткандар. Эгер ошол көрсөткөн кызматтар, ошолор көрсөткөн жанагы дүкөндөр, иш аракеттердин баардыгы адал болсо, демек булардын иши дагы адал. Мисалы үчүн, эгерде алар бир финансылык пирамиданы же болсо бир чагымчыл бир видеолорду таратуу, же болбосо жанакындай казино, же болбосо мындай арак саткан бир кафе ресторандарды мактап, жактап, же болсо ошолорго ошол проекттер менен иштеген болсо, албетте бул биздин категорияда, биздин талапта бул арам болуп эсептелинет. Туура эмеспи? Демек ал дүкөн кийим саткан, бут кийим саткан, кандай бир ашканаларды, адал ашкана, кафелерди, мындай же болбосо көп эми кызматтар бар да адал болгон. Ошолорду баягы проектисинде иштесе, эч маселе жок. Аларды таргет кылып, же болбосо жанакы видеосу тартып, монтаждап дегендей да. Демек, бул тыгыз байланышта дегенде, мисалы үчүн ошол ишмердүүлүгү кайсы багыт менен байланышкан. Демек, биздин урматтуу жаштар, мынакей өзүңүздөр дагы назар салып, кулак салып атасыздар. Эгерде багы сиздер соц тармак менен акча таап аткан болсоңуздар, жанагындай арам нерселерге байланышкан багы иш аракеттерден, реклама, жарнамалардан, реклама кылуудан, жанагынтип SMM кылып маалымат таратуудан дагы этият болуш керек экен биздин жаштарыбыз. Негизинен багы эфирдин соңунда ошол суроону берейин. Ар ким адал жашоону өзү тандап алабы же ага коомчулук багы айлана чөйрө дагы таасир этеби? Эми ар бир адам бул өзү ишине өзү жооптуу. Баягы кээде тааныш билиштик кылып, мен сени бул жумушка киргизип коеюн, же болбосо бул жакта иштесең болот десе, баягы жумуш жок отургандан көрө иштей берейин деген да бизде түшүнүк бар да. Ошондой болушу мүмкүн. Бирок коомчулукта жанакындай айлана чөйрөсү деле таасир этиши мүмкүн. Кайсы багытта баягы ишти алып барат. Балким эми ар кандай абал болот да. Балким анын баягы чындап эле ал көсүпкөй адам ошол тармакта. Анан кайсы бир учурда иши жок отуруп калган болсо, ошол чөйрөдө жакын болгон үчүн аны тааныгандар ошол эле жаатка кайра чакырат. Же болбосо бир колунан келген ошол тармакка чакырат. Ошондуктан эки жааты да болушу мүмкүн. Өзү тандаган, ушундай эле баягы жанында жүргөн жолдоштору бир себепчи болушу мүмкүн.
Студиябызга келип, бүгүн адалдан ырыскылануу, адалдан тамактануу боюнча абдан бир маанилүү маек куруп бердиңиз. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз муфтияттын халал бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы Токтогазы уулу менен биргеликте ушул адалдан ырыскылануу, адалдан тамактануу боюнча азыр оола кеп кылдык. Эфирди мен Максат Атабаев алып бардым. Эмесе кийинки эфирден жолукканча аман эсен болуңуздар.